Жалал Абадда оор абалда ооруканада жаткан 2 жашар кыз 13 күндөн бери эсине келбей жатып чарчап калды. Бул тууралуу 20 майда Суперкейжи порталына кыздын апасына жардам берип жүргөн Каныкей Азаматова билдирди. Анын айтымында кыз 20 күнү саат 4-төн 20 мүнөт өткөндө каза болуп калган. Азыр апасынын абалы дагы оор. Ал өзүн жаман сезип жатат, деди Азаматова. Маалыматты Жалал Абад облустук ооруканасынын балдар дарыгери Бахадыр Муратов да тастыктап, кыздын жансыз денесин туугандары алып кеткенин кошумчалады. Каза болгон наристе 7 май күнү Сузак районундагы айылдардын биринен оор абалда ооруканага келип түшкөн. Бул окуя боюнча Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин ачкан. Буга чейин кыздын абалы өтө оор деп бааланып келген. Анын апасы күйөөсү менен ажырашып, 2 кызын колуна алып жашоо үчүн жол киреге банктан насыя алып Орусияга иштегени кеткен. Ал эми кичинекей кызды өзүнүн өгөй энесине таштап кеткени айтылган. Кыздын атасы кыздарынан кабар албайт деген маалыматтан кийин ал дагы келип ооруканадан кызын көрүп кеткен.